Кыргызстандан быйыл ажылык сапарга 6060 адам барат. Кыргызстанда ушул тапта жерлерде муфтият өкүлдөрү, имам хатиптер жакын арада ажылык сапарына аттануучу жарандарга зыярат тууралуу маалымат берип жатышат. Ажылыктын мааниси, парыздарды жана сапар учурунда сакталуучу эрежелер тууралуу кеңири маалымат берилүүдө. Мындан тышкары Сауд Арабиясында жүргөндө өлкөнүн тиешелүү мыйзамдарын жана ажылыкка байланыштуу талаптарды так аткаруу зарылдыгы эскертилди. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына маалымдашкандай, быйыл 2026 ажылык сапарга 6060 адам барат. Жыл сайын Сауд Арабиясынын ажылык жана умра министрлиги падышачылыктын мыйзамдарындагы өзгөрүүлөр же башка жаңы эрежелер тууралуу алдын ала эскертип көрсөтмөлөрдү жиберет. Быйыл жакынкы чыгыштагы кырдаалга карабай зыяратка баруучулар үчүн азырынча өзгөчө талап же өзгөргөн жоболор болбогону маалымдалды. Быйылкы жылы сапар 11 майда башталат, баасы $4650 деп эсептелди. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы март айынын башында жакынкы чыгышта абал курчуганына байланыштуу кыргыз жарандарынын умрага баруусуна убактылуу чектөө киргизген жана кыргызстандыктарды Перс булуңундагы кырдаал жөнгө салынганча кечээ ажылыкка баруудан карманып турууга чакырган. Быйылкы ажылыкка барууну каалаган адамдардан документ кабыл алуу былтыр 23 сентябрда башталган. Квота 1 сааттын ичинде толгон. Ажылык ислам дининдеги негизги 5 парыздын бири. Бишкектеги Азия чемпионатында 3 кыргызстандык финалга чыкты. Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында 3 кыргызстандык финалга чыкты. Грек-рим күрөшү боюнча Автандил Талайбекулу 63 кг салмакта түркмөн балбаны Азатжан Ачиловду жеңди. Ал эми Акжол Махмудов 77 кг салмакта казакстандык Дониорхон Накибовду 9-0 менен жеңип алган. Буга чейин ал Жапон балбаны Исами Хорхитаны 7-3 эсебинде жеңип, чейрек финалда кахарман Кисемитовду 9-1 эсебинде уткан. Ошондой эле Асан Жанышев 87 кг салмакта казакстандык Нурсултан Турсыновду утуп, финалга жолдомо алды. Ага чейин Довлет Мурат Байрамовду 10-0 эсебинде тушеге жыгып, жарым финалга чыккан. Жаштык аренада башталган күрөш боюнча Азия чемпионаты 12 апрелге чейин уланат. Балбандар грек-рим, эркин жана кыз-келиндер күрөшү боюнча күч сынашышат. Жалпысынан 350гө жакын балбан катышып, 30 комплект медаль ойнотулат. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Нарын дарыясына дагы бир бала түшүп кеткени кабарланды. Аксы районунун Кум айылында 8 жашар бала Нарын дарыясына түшүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал-Абад облустук башкармалыгынан билдиришти. Маалымдалгандай, кырсык 5 апрелде болгон. Кечээден бери издөө иштери жүрүп жатат. Кечээ 16 куткаруучу, 1 дрон жана 3 кайык менен издөөгө чыгышкан. Аларга милиция кызматкерлери менен жергиликтүү тургундар да жардам беришүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин Нарын шаарында да 5 жашар бала дарыяга түшүп кеткени кабарланган. Кумтөр Голд компаниянын мүдүрлөр кеңешинин жана башкармалыгынын мүчөлөрү Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводко инспекция жүргүзүшүп, долбоордун иши жана өнүгүү келечеги менен таанышты. Аткарылып жаткан иштер тууралуу заводдун директору Александр Сметанин маалымат берди. Сапардын жүрүшүндө долбоордун негизги этаптары жана анын экологиялык мааниси талкууланды. Жыйынтыгында компаниянын жетекчилиги заводдун кызматкерлери менен бирге аймакты жашылдандыруу иштерине катышышты. Заводдун айланасына ак кайың жана палатанын көчөттөрү отургузулду. Мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Болотбек Идрисов белгилегендей, компания өндүрүштү өнүктүрүү менен катар айлана чөйрөнү коргоого өзгөчө көңүл бурат.
Bişkek'te terezeden kulagan ene bala жерге берилди. Бишкекте 2 баласы менен 6 кабаттан кулаган келиндин жана балдарынын биринин сөөгүн туугандары 6 апрелде жерге беришти. Каргаша 4 апрелдин кечинде болгон. Бишкектин Жалгичи районунда көп кабаттуу үйдөн 27 жаштагы келин 2025-жылы жана 2021-жылы туулган 2 баласы менен кулаган. Милиция өзү жана кичүүсү ошол жерден жан бергенин, 4 жашар кызы ооруканага жеткирилгенин билдирген. Саламаттык сактоо министрлиги кыздын абалы өтө оор экенин билдирүүдө. Министр Дамир Осмонов балдардын клиникалык тез жардам ооруканасына барып, кыздын абалы менен таанышты. Милиция окуяга байланыштуу кылмыш ишин адамды өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү деген негизде козгоп, маркум келинин күйөөсү 1992-жылы туулган жаранды кармады. Шектүү убактылуу кармоо жайына жеткирилди. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чараларынын жыйынтыгында өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү фактысы аныкталды деп айтылды. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы тараткан маалыматта. Милиция башка фактыларды ачыктаган жок. Маркумдун туугандары соңку кезде үй бүлө ичинде чыр-чатак болуп келгенин айтышты. Шектүүнүн туугандары мындай маалыматты четке кагышты. Бул эмнени билдирет? Соц тармакта Атамбаевди колдогондор көбөйө баштады. Акыркы убакыттарда Алмазбек Атамбаевдин сүрөттөрүн интернет колдонуучулар байма-бай чыгарышып, жылуу пикирлерин жазышып, талкуу жаратышууда. Айрымдары экс-президенттин кылган эмгектерин, элге жасаган жакшылыктарын видео жана текст түрүндө дагы жайылтып жатышат. Бул эмнени билдирет? Атамбаевдин колдоочулары электораты жөн гана сагынычтан улам эскерип, симпатия жасашуудабы же атайын уюштурулган иштин башатыбы? Кандай болгон күндө да соц тармактарда коомчулукта экс-президентти колдогондор арбый баштаса, буга кандайча анализ жүргүзөбүз? Акыл калчай тууралуу деп жазган Арыба Кейжи сайты. Бишкекте жол тескөөчүгө орой мамиле жасаган спортчу кармалды. Бишкекте милициянын кайгул күзөт кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, орой мамиле жасаган адам грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпионатынын бир нече жолку байге ээси жана Олимпиада оюндарынын катышуучусу 36 жаштагы спортчу адам кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлаган. Окуя мекеменин маалыматына караганда 3 апрель күнү саат 16:15 чамасында Бөкөнбаев көчөсү менен Эркиндик бульварынын кесилишинде болгон. Жол тескөөчү Ли үлгүсүндөгү унааны токтоткондо айдоочусу орой сөздөрдү колдонуп, милиция кызматкеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийген эмес. Натыйжада айдоочу республикалык психиатрия жана наркология борборунда медициналык кароодон өткөрүлүп, баңгизат колдонгону, мас абалында унаа айдап жүргөнү аныкталган. Спортчу ошол эле күнү Бишкектин 1-май райондук милициясына жеткирилип, Укук бузуулар кодексинин 126-беренесине майда бейбаштыкка ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 1-май райондук сотунун чечими менен милициянын атайын кабыл алуу жайына 3 суткага камакка алынган. Мындан тышкары кылмыш жаза кодексинин 283-беренеси сатуу максатын көздөбөстөн баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Иштин алкагында шектүүнүн жашаган жеринде тинтүү жүргүзүлүп, күрөң жашыл түстөгү зат салынган ширеңке кутусу табылган. Экспертизанын корутундусуна ылайык алынган зат баңгизат гашиш экени аныкталган. Бул факт боюнча ал кылмыш жоопкерчилигине тартылганы кабарланды. Ли үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жол тескөөчүнүн талаптарына баш ийбей, сөгүнүп, орой мамиле кылганы тартылган видео социалдык тармактарга тараган. Колдонуучулар айдоочу Кыргызстандык грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпионаттарынын бир нече жолку байге ээси жана Олимпиада оюндарынын катышуучусу Мурат Рамонов экенин жазышууда. Спортчунун жакындары же адвокаттары азырынча маалымат берише элек. Укук бузуулар кодексине кошулган жаңы талаптарга ылайык жол тескөөчүлөрдүн унааны токтотуу талабына баш ийбеген айдоочу кайра сынак тапшырууга милдеттендирилет. Ал эми баңгизатты мыйзамсыз даярдоо үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган адамга 1000ден 2000 эсептик көрсөткүчкө чейин айыппул салынат же 5 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип,
айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Спокойствие менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Сокулук районунда Курманкул Зулушевдин 100 гектардан ашык жери барбы? Экс башкы прокурор Курманкул Зулушевдин Сокулук районунда 100 гектардан ашык жери бар экени чынбы? Бул боюнча жергиликтүү тургундар наразы болушуп, кеп козгоп жатышат. Себеби жыл өткөн сайын жаштар өсүп, жер тартыштыгы жаралып, үй салууга 5 соттук ала албай жүрүшкөндө айрым күркүлдөр гектарлаган жерлерди ээлеп жатышса, акылга сыябы? Бул боюнча тиешелүү комиссия иштеп, дээрлик бай манаптардын басып алган жерлерин электен өткөрүшү керек. Мамлекеттик органдар ырааттуу иштеши кажет. Ал эми Курманкул Зулушев Сокулукта канча гектарды ээлеп алганы өзү айтабы же органдар тергөөгө алабы? Олуттуу суроо. Эл карап турбайбы деп жазган Арба Кейжи сайты. Лейлекте чыгарачы УАЗдын кузовунан учуп кетип реанимацияга түштүү энесинин кайрылуусу. Баткенде Лейлек чегара отрядынын аскерлери жол кырсыкка кабылып, бир чегарачы оор абалда ооруканада жатат. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жоокерлер Ак суу чегара тозотунан Кайрагач заставасына бара жатышкан. 4 апрелде саат 8:30 чамасында Ак суу Разаков жолунда кызматтык УАЗ пикап үлгүсүндөгү унаа жүрүп бара жаткан учурда 22 жаштагы жоокер унаанын кузовунан кулап кеткен. Алдын ала маалымат боюнча жаман жолдон унаанын катуу силкингени себеп болгон. Жыгылган аскер кызматкери эсин жоготкон. Тез жардам бригадасы чакырылып, алгач медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин жоокер Лейлек райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Ошол эле күнү Ош шаарынан келген дарыгерлер тарабынан шашылыш операция жасалган. Учурда аскер кызматкеринин абалы туруктуу оор деп бааланууда. Ага бардык зарыл медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Мамлекеттик органдарда аны Бишкек шаарына жеткирүү үчүн жетиштүү мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок медициналык көрсөткүчтөргө байланыштуу жоокердин абалы толук турукташмайынча жол жүрүү мүмкүн эмес деп айтылат маалыматта. Ал арада жоокерлердин жакындары президентке кайрылып, дарыгерлердин жетишсиз болуп жатканын айтышууда. Видео соц тармакта тарап жатат. Ысык көлдөн 13.000 метр браконьердик тор чыгарылды. Туристтик экологиялык милиция Ысык көлдү тазалап, акваториясынан 13.900 метр тор алып чыкканын облустук милиция билдирди. Мындан тышкары, мыйзам бузгандардын дагы 3.000 метр тор конфискацияланып, ал эми 300 даана балык жергиликтүү экологиялык көзөмөл органдарына өткөрүлгөнү айтылат. Буга кошумча жергиликтүү тургундар 31 торду ыктыярдуу тапшырып беришти. Үстүбүздөгү жылдын 3 айында 34 экологиялык кылмыш катталып, 16 иш сотко жөнөтүлдү. 4 адам убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жалпы суммасы 572.000 сомдон ашык доо арыздар коюлду деп билдиришти Ички иштер башкармалыгынан. Учурда укук коргоо органдары кайыктар жана дрондор аркылуу рейдтик текшерүүлөрдү улантып, жээкти таштандыдан тазалап, калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат.